ОШМУнун эң мыкты студенттерине стипендия тапшырылды. ОШМУнун жыйындар залында атолдук стипендия топ 20 студенттерди сыйлоо аземи өттү. Жыл жыйынтыгы идея, аракет, натыйжа. Иш чарасында стипендия ээлери тууралуу видео баян көрсөтүлдү. Олимпиадалардын жеңүүчүсү. Сыйлоо аземинде ОШМУнун ректору Кудайберди Кожобеков окуу жайда студенттер үчүн түзүлгөн шарттар, жасалып жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Роликте айткандай, ошо биздин быйылкы эң чоң ийгилигибиз, мен дайыма айтып келатам, ошол биздин Ош мамлекеттик университетинин дүйнөлүк рейтингде тизмеге кошулушу. Бул университеттин тарыхындагы биринчи ийгилик болуп атат. Бул стипендия биз үчүн как Нобелевская стипендия болуп эсептелет. Бул ОШМУда жалпысынан 50 000 студент бар. 50 000 студенттин ичинен топ 10 студентке кириш бул өтө биз үчүн чоң сыймык. Жана ошол бул нерсеге тандоо үчүн дагы өтө критерийлер өтө күчтүү. Ошол нерселер баарына туш келип, топ 10го кирип отурганыбызга азыр өтө кубанычтабыз. Атолдук стипендия Кыргызстандагы эң абройлуу стипендиялардын бири. Ал өз алдынча аракеттенип, коомдук иштерге активдүү катышып келген, сабактарды мыкты өздөштүргөн студенттерге тапшырылат. ОШМУдан сырткары чет өлкөлөргө чыгып, илимий билим берүү жаатында өз тажрыйбасын кеңейтип, кесиптик чеберчилигин өнүктүргөнү да каралат. Атолдук стипендия 10 жылдан ашуун убакыттан бери туруктуу берилүүдө. Сыйлыгыңыздар дагы бир жолу кут болсун. Эч качан билим алуудан талбаңыздар, окууларыңыздарга албан ийгиликтерди каалайбыз.